Салам достор, сиздер менен Арган Ашырбек уулу, канал KG Smart. Достор, сиздер үчүн айтайын даярдап чыгарылуучу топ 5 пайдалуу программалар деген видео буюрса старт алып олтурат. Баамыктан келиңиздер, бир класс басып дегендей же колдоп кичине кол чаап койбойлубу деп, Тамаша. Урматтуу көрүүчүлөр, менин оюмча сиздер үчүн атайын дал ушинтип даярдалып жаткан пайдалуу программалар, топ пайдалуу программалар деген жагып жатат. Жана башка видеолордон көп сурааңыздарды көрүп калам, жана ошо абдан көп класс басасыңыздар. Андай боло турган болсо келиңиздер, ушул видеону сөзсүз поделиться кылып, досторубуз менен соц тармактан же Одноклассный Facebooktан бөлүшөбүз. Эгерде актив өтө күчтүү боло турган болсо, мен жок дегенде сиздерге жумасына 2 жолу же 3 жолу чыгарып турамын. Сиздер менен жакшы бир өзгөчө келишип алган болсок, келиңиздер, анда эмесе баштайлы. Эгерде бул жакта менин экраным даяр, сиздер даяр, мен даяр, мен болсо сиздерге чекерен тааныштырайын, андан кийин киргизип баардыгын көрсөтүп баштаймын. Бул жерде мен сиздерге көрсөтүүчү 5 программа турат, достор. Булар менен сиз мындан алы таанышкансыз, мен билемин, билесиз кээ биркилерин, колдонууну дагы билесиз. Бирок толук мага жазган адамдардын баардыгы билет дегени эмес, достор. Мисалы бул жерде Parallel Spice деген бул программа тууралуу баардыгыңыздар билесиздер. Билбегендер дагы бардыр, азыр ушуларга билүү жолун көрсөтөмүн. Кантип билүү жолун ал эми бул жерде кээ биркилер сиздер уккансыздар. Бул жерде Hones деген программаны билсеңиздер керек, Shazamга окшогон, достор. Бунун кандай өзгөчөлүгү бар экенин дагы видео аягында айтам. Эң акыркы токтолобуз. Келиңиздер, достор. Оңдон баштап бул жакка карап чекерен карап баштай берели, достор. Бул жерде биринчи сиздерге көрсөтүп турган программа бул Posters деп аталат. Posters же Posters деп окусаңыздар болот. Албетте баардык программаларды сөзсүз менен описанияга ссылкасын коёмун, достор. Чекеден биринчи койгон баштап көтөрөм. Шуну кирип баардыгын көчүрүп алсаңыздар болот, эгерде сиздерге керек болот болсо. Так, бул программанын айырмасы эмне? Эмне өзгөчөлүгү эмне? Эмне үчүн колдонобуз дейсиздер, достор? Бул жерде сиздер мыкты сүрөттөрдү, фотолорду редакторлоп этип жасасаңыздар болот, каалаган түрдө. Мен оюмча азыркы учурда баардыгыбыз Instagram'ды колдонобуз. Ошол жака киргизген сүрөттөрүбүздү Instagram'дын эле ошол жерде жасай турганы менен жарык берип коебуз. Болгону ошол, эгерде жаза турган болсок, жакшы шрифттер деле жок. Бул жерде бар. Сиздер үчүн атайын өзүнчө дизайндарды да коюшкан, достор. Кирип эле ушул жерден готовый проекттерге эле сөздөрүңүздөрдү жазып, же сүрөттөрүңүздөрдү коюп койсоңуздар болот. Популярный дейт, публикация Instagram дейт, простой стиль дейт, достор. Бул жерде карусел дейт, заголовок дейт, фотосетка дейт, текст үчүн атайын. Кандай десем, бир нерсени реклама этип аткан болсоңуз, өзүңүздүн бир сата турган нерсеңиз болсо, ошону через Instagram сата турган болсоңуз, даяр сиздер үчүн проекттер бар бул жерде. Мисалы, сиздерге жөн эле киргизейин, достор. Мисалы, буга кире турган болсок, көрсөтүп болот. Жана, достор, бул жерде азыраак реклама болот, жана платный контент бар. Реклама, платный контент бар. Мен башкача айтайын, достор. Болгону басып сүрөттөргө кирип, өзүңүздүн сүрөтүңүздү койсоңуздар болот. Мен буга чейин Samsung'дун сүрөтүн скачать эткенмин. Galaxy Fold бар, калсаңыз шуну койсоңуз болот. Сөздөрдү алмаштырып койсоңуз болот, шрифттерди алмаштырып койсоңуздар болот. Сөздү жазсаңыздар болот, достор. Эң башкысы сөз да. Клавиатурага кирип, ушул сөздү мисалы мен Argen кылып өзгөртөйүн. Argen деген сөз, достор. Муну кайра ордуна эле алып барып койсоңуз болот, кичиретип. Эми редакторлоп эткенди өзүңүздөр билесиздер. Ар бир сөздү кааласаңыздар жазып чыксаңыздар болот, өзгөртүп чыксаңыздар болот, сүрөттөргө коюп чыксаңыздар болот. Бир гана бул эмес, өзүңүздөр да создать этсеңиздер болот, өзүңүздөрдүн стилиңиздер менен караган стилде жазсаңыздар болот. Эми кандай десем, достор, бул готовый проект, бул өтө жакшы нерсе. Башка программада дагы бар, бирок бул WhatsApp үчүн, WhatsApp болуп кечиресиздер, Instagram үчүн мен оюмча бул өтө выгодный, өтө жакшы жагы. Бул эч кандай реклама эмес, достор. Болгону мен сиздерге пайда алып келүүчү гана программа деп ойлоп жатамын. Мен оюмча, мендей кичинекей болбогон бир блогер үчүн башка реклама деле бербесе керек. Эми реклама башка күн сүйлөшөбүз. Каалагандар үчүн биринчи дал ушул программа. Биз болсо кийинки программага өтөбүз. Экинчи программа Mail деп аталат, достор. Кыскача айта турган болсом, бул сиздерге кыскача электрондук пошталарды даярдап берет, достор. Кээ бир сайттар бар, болбогон нерсе үчүн интернетке азыр кире турган болсоңуз, сизден бир регистрация үчүн дагы болбогон нерсени бир сүрөт скачать этиш үчүн же видеону көчүрүш үчүн сизден болгону регистрация кылып поштаңа кыла бер дейт. Ал эми сиздер өзүңүздөрдүн поштаңызда да азыркы учурда болбогон жака улай берсеңиздер дагы эртең сиздерге SMS келе берет, болбогон жактан эле бир нерселерди ташый бересиздер. Окей бассаңыздар, эгерде электрондук поштага ошол жерде банка уланган болсо, банк картасына акчаны да эсметип калышы мүмкүн, же башка дагы кылып калышы мүмкүн. Ошон үчүн сиздер ушул жерден готовый эле бир электрондук поштаны создать этиңиздер дагы. Бул регистрация кылыштын башка жака уланган эмес. Ошол жерден копировать этесиз, болсо сменить башкасынан
кылбасаңыз деле болот. Каалаңыз ушул жерден алып жаккан кылып туруп эле бул сизге керек деле эмес. Бул болгон бир сайтка кирип туруп ошол жерден регистрацияны кылган жерге регистрация сураган жерге регистрация кылып кайра чыгып деле кетсеңиз болот. Ал сайтка башка кирбейсиз, бул жака да башка кирбейсиз. Эгерде сизге дал ушундай керек болсо, аны пожалуйста деп mail программасын колдонуңуз. Достор, бул жерде бир да программа негизи рекламада кеткен жок, кабатыр албаңыздар. Мен атайын, полезный, өзүм көп учурда колдонгон жана сиздерге сунуштоочу программа болуп эсептелет. Parallel Spice деген программаны бардыңыздар билсеңиздер керек. Эмне дегенде мен bundan бир жыл мурун Smart 2 каналыма буну көрсөткөнмүн. Аны кандай десем, көбүнчө достор бул программаны эмне үчүн көрсөткөн билесиз? Ал жакта бир дегенде эки программаны кантип пайда кылуу дегенде мен атайын колдонгонмун. Муну клон приложение деп коет. WhatsApp, Instagram, YouTube'дун экинчисин пайда кылгыңыз келсе болгон, бул жерде киресиз, клон приложение басасыз дагы добавить кылып коесуз. Болду достор, кийин ичине кирип бир смартфондо эки WhatsApp'ты колдоно бересиз. Экинчиси клон болуп калат, башка номер менен өзүнчө. Айтайын дегеним достор, бул кимдерге керек? Бул смартфонду эски модельде болсо керек болушу мүмкүн. Эмне дегенде, мисалы мен смартфонум азыркы учурда 2017-жылы чыгарылган смартфон деп эзлейсиздер же 2018-жылы чыгарылган смартфон. Бунда өзүндө настройкасында бар достор. Кайсы бир программаны өзүңүз каалаган учурда экинчисин пайда кылып алсаңыз болот. Мен көбүнчө WhatsApp'ты Яндекс каалаган программа менен экинчисин пайда кыла алам настройкадан эле. Xiaomi смартфондорунда бар. Башка Samsung смартфондорунан да көргөнмүн, жаңы модельдерден, Meizu смартфонунун жаңы модельдеринен көргөнмүн. Эски модельдерде бул жок. Азыркы учурда ким эки программаны бир дегенде колдонгуңуз келип болсо, пожалуйста достор, муну кылсаңыздар болот. Болгону эң минус жеринен бирин айта турган болсом, көп память ээлейт. Ошону эч качан унутпаңыз. Бул достор алдыга жылабыз. Төртүнчү сиздерге сунушталуучу программа Edit веб-сайт деп аталат достор. Бунун эң жакшы жагы, бул өтө сиздерге пайдалуу нерсе, өтө пайда алып келет деп айта албаймын достор. Бирок сиздер кээ бир учурда досторуңуздарды тамашага салгыңыз келсе, бул өтө жакшы жак деп айта аламын. Мисалы, жөн гана достор, сиздер каалаган сайтка кирип, каалаган сценаны, сөздү алмаштыра аласыз. Ушул эле жерде кимди бирөөнү тамашага салгыңыз келсе, башкараңыз келе турган болсо, кечесе достор, бул жерде бир катар эмелер чыгып кетет, рекламалар, бирок рекламаны колдон келиште жапканга аракет кылам. Так, мисалы, бул жерде AliExpress'те негизи дал ушул сайтта смартфон Xiaomi Redmi 6A 16 ГБ 5842 рубль экен, 20 копейкасы бар экен. Так, достор, негизи бул смартфон менен кызыктырып кой, жемче арзан да. Башканы сөйлөшөбүз, баасы тууралуу. Так, муну ушул жерде эле баасын өзгөртүп койсок болот. Так, туруп кирип көрдүңүздөр достор, бул жерден кадимгидей клавиатура чыгат. Келиңиздер достор, бул жерди биз 3000 кылып салабыз. 300 сом. Карайсыздар, тартып жибересиздер. Ушул жерден скриншот кылып жиберип туруп 300 сом рубль турат экен деп коесуз. Кыскасы дал ушундай достор. Ушундай программалар дагы бар. Эгерде сизге жакын болсо, өзгөчө класс комментарийге жазып коюңуз. Биз болсо кийинки программага өтөбүз. Так, бул жерден чыгабыз. Эң акыркы программа достор SoundHounds деп айтсаңыз, SoundHounds деп кыскасы окулат, SoundHounds болсо керек. Кыскасы достор, бул программа сиздерге музыкаларды тап берет. Азыркы учурда ким эмне кылат? Биринчиден, мисалы, мага музыка керек болсо, мен көчөдө бара жатсам, машинада музыка окусам, же кафеде отуруп, же ресторанда отуруп калсак, чайханада достор менен отуруп калса, колонкасына музыка айтсам, мага жайып калса, мен сразу Shazam'ды жакчы элеп, андан кийин азыр ушул программаны жагып калганмын. Эмне дегенде, бул программа Shazam таба албаган кээ бирки музыкаларды таба алат, бирок бул жерде Shazam'ды жаман аны көчүрбөгөлө колдонбогула дей албайм. Эмне дегенде, бул программа таба албаганды Shazam табып калат. Ошон үчүн көп учурда мен окей кылам, кайсы бир учурда играть эткенде бул таба алат. Мунун жакшы жактары бар. Анан ошол эле учурда бул программаны сиздер бир дегенде кайра көчүрүп алсаңыздар болот. Тапкан музыкаларды ошол жагы дагы жакшы. SoundHounds достор, кыскасы опцияга ссылкасын коем, кирип көчүрүп алып колдонсоңуздар болот. Кимге керек болсо, сөзсүз эгер колдонсоңуздар болот. Достор, эң башкысы биздин максат Кыргызстанда эң жакшы, эң көчтүү, эң стабилдүү, сапаттуу техно канал жараттуу. Жана азыркы учурда ушунун үстүнө иштеп келе жатабыз достор. Секинден иштеп келе жатабыз. Биздин максат эң башкы сиздерге пайдалуу нерсе берүү. Эгерде акча табуу же хайп болгондо биз башка жол тандап алмак белек деп ойлоп калам достор. Эмне дегенде,
акча табуу үчүн хайп иштеш керек. Интернеттен, YouTube'дан акча таба алмасаң, анда хайп темалар менен чыгыш керек. Бир өзүнчө эле саясат, же шоу бизнес, же бул болуп кетет, ал нота ушакчы болсоң, анда сени көп адам көрөт, көп акча кирет. Бирок ал достор кандай десем, нестабильный болуп калышы мүмкүн. Эгерде максаты чоң коюш керек болмосо, анда секин көтөрүлүш керек. Эгерде хайп менен чыга турган болсоң, бирегенде көтөрүлүп кетесиң. Кийин бирегенде түшүп дагы кетишиң мүмкүн. Эми ал өзүнчө бир чоң тема болуп кетет достор, ал тууралуу сөйлөшө турган болсок. Эң баштысы сиздерге программалар жакты деген ойдомун достор. Эгерде жаккан болсо сөзсүз өз комментарийге калтырыңыз. Башында айтканымдай достор, эгерде сиздер дагы ушундай рубрикаларда да ушундай программалар тууралуу видеолор көбүрөөк көргүңүз келсе, анда сөзсүз башка тааныштарыңыздар менен бөлүшүп коюңуз. Бүгүнкү дал ушул кызматыңызда Арган Ашырбек уулу канал KG Smart болду. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.